Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кезекти кыргыз адабият сабагы. Биз өткөн сабактарда улуу акын Молдокылычтын өмүр чыгармачылык бейнесине кайрылганбыз. Бүгүн болсо ушул Молдокылыч акыныбыздын адабий мурастарынын ичинен ажайып бир адам табият мамилеси жаатында жалпы адам баласын ойлонто турган, ойгонто турган, түйшөлтө турган бир ажайып бир чыгарма менен таанышабыз. Бул Буудайык поэмасы. Бул поэма элдик жомоктордун негизинде жаралган. Анан албетте дүйнөлүк деңгээлдеги мааниси бар, дүйнөлүк классикалык чыгармалардын катарына кире турган чыгарма десек болот. Муну окумуштуу сынчылар дагы далилдеп келишет. Ал эми поэма деген кандай чыгармалар экенин билесиңер, өр түрүндө жазылган, сюжети бар, окуялуу десек болот. Ал эми Буудайыкты билген бар, билбеген бар. Буудайык канаттуулардын бири, төрөсү болот деп айтылат. Уламышта анын кебетеси, сырткы көрүнүшү төмөнгүдөй сүрөттөлөт экен. Буудайыктын көзү чекир, жүнү чаар, үнү зар, тээкөрү болот, куйругу кучак, манчалары адамдыкы сыңары бешөө, тулку бою башка канаттуулардан бөтөнчө деп сүрөттөлөт. Ошондуктан эл оозунда куш төрөсү Буудайык деген накыл кеп калган дешет. Буудайык жөнүндө кыргыздын музыка адабиятында кеңири айтылат. Канаттуулардын ээси, төрөсү катарындагы татимдик элестетилген образдар кыргыз мифтеринде, уламыштарында бир кыйла кенен сүрөттөлгөн. Мурунку өткөн заманда Жанибек деген хан болгон. Мына ошол Жанибек хандын тушунда Кара Төлөк деген саятчы болгон. Саятчы деп куш таптаган, кушту тапка келтирген адам деп түшүнсөңөр болот. Мына ошол Кара Төлөк бир күн жатып түш көрөт. Түшүндө бир жакшы иш көрөт экен, урматтуу окуучулар. Эркин тоонун ар жагы телегеи тегиз тоо. Тегиз тоонун бер жагы айры белес, ач кайкаң, алакандай көк тайпаң. Мына ошого барыпмын, чырпыктарды сайыпмын, торду жайып салыпмын, куш төрөсү Буудайык, аны кармап алыпмын деп өз түшүн энесине айтат экен. Дал ушул поэманын каарманы Кара Төлөк саятчы асманда эркин чабыттап учуп жүргөн эзели кишиге карматпас, канаттуулардын төрөсү деп аталган багынбас баатыр кушту Буудайыкты колго түшүрсөм экен, анан аны ханга тартуулап, төө баштаган тогузду алсам, сандыгымды сары алтынга толтурсам деп ак эткенен тагайтат экен, урматтуу окуучулар. Байлыкка суусайт экен. Акыры Кара Төлөк эңсеген тилеги ишке ашат экен. Бир канча айланып пайдаланып, Буудайыкты колго түшүрөт экен да, ханга тартуулап, дүйнө мүлккө аябагандай байып, чөмүчү май болуп, көңүлү жай болот экен. Бирок ушул жерде ойго келбеген көйгөй келип чыгат. Куш төрөсү Буудайык, колго конбой койду ошол. Колго консо Буудайык, туурга конбой койду ошол. Туурга консо Буудайык, тапка кирбей койду ошол. Тапка кирсе Буудайык, үндөккө келбей койду ошол дейт. Демек эмне? Колго конбойт экен, колго консо туурга конбойт экен. Айласы кеткен Жанибек хан калкына кабар салат экен. Эгерде Буудайыкты ким тапка келтирсе, анын каалаганын орундатам дейт экен. Бирок Буудайыкты тапка келер жолун эч ким билбейт экен. Мына ошол элдердин арасында бир кемпир чыгып, ханым, эгерде Буудайыкты тапка келер жолун айтам, эгерде менин айтканыма көнсөң дейт экен. Хан макул болот экен. Кемпир, ханым, Буудайыкты ким кармаса, ошол адамдын төш этинен ойгозуп, боор этине тойгозуп, канын көзүнө куйса, ошондо кушуң тапка келет да каалаганын алат дейт экен. Хан ошол замат дароо жигиттерине Кара Төлөктү алдырып, зордук менен өлтүрүп, төшүн ойгозуп, ичин жарып, боор этин алып Буудайыкка жем кылып берет экен. Саятчынын канын
куштун көзүнө койдурат экен. Куш төрөсү буудайык, төш этинен ойдошол, боор этине тойдошол, көзүнө канын куйганда тапка келип калдошол дейт. Мына ошондон кийин буудайык тапка келет экен дагы, тоо таштардын, тоо талалардын жан жаныбарларына кыргын салып кирет экен. Тапка келбес буудайык, Абалкандын Жаныбек алып чыгып салдошол. Көзө койрук көк таңгыт, карышкыр алды буудайык. Чагарак койрук чаар жолбор салды буудайык. Түндө жүгүргөн түлкү алды буудайык дейт. Тектирдеги текени терип алды буудайык. Куюлушта кулжаны кууп алды буудайык. Эңкейишти эчкини ийнип алды буудайык. Адырдагы аркарды аны да алды буудайык. Бадалдагы маралды барып алды буудайык. Арсаң жүгүргөн аю алды буудайык. Ойго салса буудайык, ойдон неме койбоду. Тоого салса буудайык, тоодон неме койбоду дейт. Анан ошондой бир аңчылыктын жыргалына баткан, рахатына баткан хан жыргалга тойбой, акыры буудайыкты жаратылыштын дагы бир ыйык бир жаныбары болгон алтымыш айры ак бугуга шимтейт дейт. Алаңгыча болбоду, астыңкы жак быткылдан алтымыш айры ак бугу арбаңдап качып берди ошол. Абалкандын Жаныбек ага шилтип калды ошол дейт. Кийин эмне болду дебейсиңер, урматтуу окуучулар? Асыл куштун баласы ак бугуга карабай асманда учуп калды ошол. Анан куш төрөсү буудайык алтындан боосун тыктошол, айга карап сыздошол, күмүштөн боосун тыктошол, күнгө карап сыздошол. Салган күнү кечинде, кечки салкын бешинде, Жаныбектин колунан, Машайыктын жолунан куш төрөсү буудайык качып кетип калды ошол дейт. Көрдүңөрбү? Буудайык деген эмне эле? Буудайык деген жаратылыштын канаттуулардын, баардык канаттуулардын төрөсү, табияттын ыйык жаныбары эмес беле? Ал эми ак бугучу, ак бугу да жаратылыштагы жаныбарлардын төрөсү, бир табияттын ыйык жаныбары. Мына көрдүңөр урматтуу окуучулар, асылды асыл тааныйт дейт. Дал ушул чарма жөнүндө белгилүү адабиятчы сынчы Кеңешбек Асаналиев деген бар. Мына ушул сынчыбыз өзүнүн пикирин айтат. Бул пикир биз үчүн кызыктуу, анда чогуу окойлу. Бул жолу буудайык адамдын эркине баш ийбейт, анын зордугуна көнбөйт. Эмне үчүн? Анткени табияттын, жаратылыштын гармониясын, бири-бирине ык келишкен эриш аркагын бузууга болбойт. Чындыгында, урматтуу окуучулар, жаратылыш деген өзүнчө бир эриш аркакта, өзүнчө бир тең салмакта эмеспи? Жаратылышты зордуп, багынтуу үчүн, аны өзү каалагандай жумшап иштетүү үчүн, башкача айтканда, жаратылышты өз табигый касиет сапатынан ажыратуу үчүн адам канчалык аракеттенбесин, ал турма канча ирет өз өмүрүн кечпесин, баары бир жаратылыш мыйзамын бузууга же ошол мыйзамга каршы турууга эч мүмкүн эмес. Жаратылыш өзүнүн табигый абалында жашоого тийиш. Анткени жаратылыш ошончолук бийик, ал ай менен теңдеш, күн менен теңдеш дейт. Бул поэманын элдик түп негизинде жаткан адам менен табияттын ортосундагы бөлүнбөс бирдик идеясы. Бул анчейин гана кыргыз фольклорунун, кыргыз маданиятынын жекече гана улуттук кенчи мүлкү эмес дейт. Карагылачы, бул бир гана кыргыз фольклоруна, бул дегени кыргыздарга гана эмес дейт. Ал жалпы адамзаттык кадыр-баркка толук татырлык окуя, көрүнүш десек болот деп, буудайык чыгармасын жалпы дүйнөлүк деңгээлдеги глобалдуу маселени көтөргөн жагын айтат. Ал эми белгилүү педагог, эл мугалими Бектур Исаков деген болот.
Мына ошол Бектур Исаков да өзүнүн пикирин айткан. Бул дастан эскертүү дейт. Чындыгында бизди эскертип атат, урматтуу окуучулар. Адамзатка сабак. Сулуулукту талкалап, ыйыктыкка кол салганга мүмкүнчүлүк түзгөндөр да жазаланат. Демек, Будайыктагы катылган алтын кеч бул ар бирибизге берилген тапшырма. Болгондо да акылыңды жоготуп, көп баратканда эсине келтирип туруучу улуу чыгарма дейт. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү чыгарма силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Негизи ойлоп көрсөңөр, урматтуу окуучулар, кылым кезген кыргыз эли канчалаган башынан кыйынчылыктарды өткөрсө деле өзүнүн маданиятын, өзүнүн тарыхын, өзүнүн үрп-адатын, өзүнүн ким экендигин сактап калды. Ал эми ошол кыргыз эли мына ушул ажайып бир бейиштин төрүндөй болгон ушул өлкөдө, ушул жерди бизге өткөрүп берүү үчүн канчалаган ата бабабыздын каны, канчалаган энелерибиздин көз жашы менен келген жери бир уч жер мына ушундай. Кезинде Манас эпосунда дагы Манас атабыз Ала тоону, ысык көлдү көрүп ушунчалык суктангандыгын билебиз. Ал эми кыргыз эли өзүнүн турмушунда табиятка эч кандай бир зыян келтирген эмес. Аны абдан бапестеген, аярлаган, табият менен таттуу мамиледе болуу деп Манас эпосунда бекерден айтылбаса керек. Ал эми табияттын мыйзамына каршы баргандар, жаратылышка каршы ок аткандар кожо жаштай болуп асканын башында калып, карагыл ботомду ыйлап зарлап калышкан. Эми келгиле бир аз ойлонолу, урматтуу окуучулар. Табият бизге кандай жакшы нерселерди берди, ал эми биз ага кандай мамиле жасап жатабыз? Биз канткенде адам менен жаратылыштын ортосундагы гармонияны түзө алабыз дагы, ал гармонияны сактап кала алабыз. Мына ушулар боюнча өз пикириңерди айтасыңар деген ойдомун. Бүгүнкү сабак силерге жакты деген ойдо турамын. Бул суроолорго карата өз пикириңерди мугалимге жибересиңер. Кийинки сабакта кездешебиз. Саламатта калгыла.